İsmail Salime Abıloğlu. Alamukar ayarlı. Саламатсыздарбы, урматтуу делегаттар, урматтуу президент жана бийлик өкүлдөрү. Мен ушул сыртта чет мамлекетте иштеп жүргөн мекендештерибиздин атынан ошол мекендештерибиздин үнүн жеткирейин деген максатта Италия мамлекетине келип отурам. Биздин маселе эң биринчиси бул мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында ушул мигранттардын ситуациясын өзүнчө статус кылып бөлүп бериңиздер деп суранабыз. Анткени себебин айтайын, мигрант сыртка эң биринчи бул үй бүлөсүн, өзгөчө жаш балдарын тыштап сыртка турак жай алайын, үй сатып алайын деген максат менен чыгышат эң биринчи. Анан ошондо бул жакта балдары ата мээринин көрбөй, эне мээринин көрбөй алыста өсүп калып атышат. Ошол өзгөчө статусту берсе, ушул мамлекеттик ипотекалык программанын негизинде эң биринчи бул кезегин алдыга жылдык берсеңиздер, күтүү кезегин, анан жеңилдетилген пайыз менен баштапкы төлөмү жок жеңилдетүүлөрдү берсеңиздер, ошол ата-энелер үйлөрүн сатып алчу үйлөрүн батыраак сатып алат эле дагы балдарына тезирээк кайтат эле. Ошол эне мээринин ата мээринин көрбөй жаткан балдарыбыз ошол ата-энесинин жанында болот эле да. Анан экинчи маселе бул ошол сыртта иштеп жаткан мигранттарыбыздын тапкан акчаларын туура пайдалануу маселеси. Мына ошонун негизинде мамлекеттен сураарыбыз ошол мамлекеттик деңгээлде коопсуз жана мыйзамдуу инвестициялык талааларды түзүп берүү мүмкүнчүлүгүн сурайбыз. Анткени өзүңүздөр билгендей, сырттан келген мигранттардын акчасы бүгүнкү күнгө чейин күнүмдүк жашоого гана коротулуп атат, той ашка кетип атат, туугандарга жардам берүү менен эле бүтүп калып атат. Мына ошол мигранттардын акчасын туура пайдалана алсак, ошого мамлекет тарабынан диаспоралык же болбосо мигранттык облигация болобу, же болбосо инвестициялык фонд болобу, ушундай бир түшкөн акчаны мамлекет ушундай депозит кылып сактап берсе, жана ошонун негизинде мигрант дивиденд ала тургандай шарттарды түзүп берсеңиздер, жанагы каржы пирамидасы сыяктуу шылуун алдамчы аларга мигранттарыбыз алданбай бир жакшы шарт түзүлөт эле да. Бул биринчисинен мамлекет үчүн дагы пайда,